Апа саламатсызбы? Кызыңыздын аты кайрылуу болсун. Кудай сизге сабыр берсин. Ушу айрым бизге жеткен маалыматтарга караганда, ушул сиздин кызыңыз Бурулай ошол жактан сөөгү берилип келгенден кийин ак материалга ооруп, анан үйүңөргө барганда ачпагыла деген маалыматтар айтылып атат эл арасында. Ошол сөздүн канчалык деңгээлде чындыгы бар? Түшүнүксүз болуп калды бизге. Билбейм, доктурлар ушинтип бизге балдарга айтыптыр, материал сатып келгиле деп. Кандай дедим, өзүбүзгө материал сатып, доктурлардын акысы бар уруп бергенге жокпу. Мен ушуга нааразымын, бетин эмнеге ачпагыла дейсиздер. Бул жерде бир эме барбы, себеп барбы? Кызымдын бүтү денелери кескиленген, баштары даже кескиленген, ичин жарып салыптыр. Бул уруксатсыз же эмессиз кылган иштери бул. Мени жашырып атат. Бул жерде дагы бир сыр бар деп ойлойм. Мен жүрөгүм сезип турат, эне сезимден. Мен ушуга да доктурлардан нааразы болуп турамын. Жакшынакай кылып бетин, мен доктурлар ушинтип материал сатып келген деп айтабы. Ушуга мен нааразы болуп турам доктурлардан дагы. Бетин ачпагыла жууп тазалап койдук деген эмнеси бул? Ошол кызыңыздын сөөгүн алып келгенде молдо келип туруп, эмне жаназа окутулуштун кереги жок деп айтты. Ооба, молдо келди. Биз чаңырып отурганда молдо келди дагы. Бизди чыгып турга деди. Биз сырткара чыгып турганыбызда молдо айтты, буну жууп тазалап берген турбайбы? Ушу боюнча ачпагыла, ушу боюнча көмүш керек. Бул кызды 3 саат ичинде көмүлүш керек деп айтты. Анан менин жолдошум да кыйкып тур. Кандай менин кызымды 3 саатча биз кыргыз болгондон кийин сууга албастан кантип көмөбүз? Бизде майрам суу деген болот. Андан кийин чоң суу болот. 2 сууга алыш керек бул кызды. Биз ачып көрүшүбүз керек бул кызды. Жок. Андай шариятта жок. Бул кыз шейит кетти. Бул кызды ачпагыла 3 саатка жеткизбей көмгүлө. Деп ушинтип эле биз нааразы болуп молдону кетирип салдык. Анда билгениңди кыл деп молдо кол шиттеп кетип калды. Башка молдону алып келдик. Ал кадимки жаназада буйрубайт деди ошо молдо бизгечи. Бул жаназа буйругуна асынып алыптыр бул. Өзүнүн өзү жанын кыйган жок да. Бирөө кыйып атат буну. Биз вообще баарына нааразы болуп атабыз. Нааразы болгон жерибиз, бизге чындык керек. Бизге чындыкты чыгарып беришиңерди сурайбыз. Апа, ал молдону тааныйт белеңиз? Жок, ал молдону тааныбайм. Кандайча биз эми мына бүгүндөн өзүбүзгө кичине эме болуп иликтеген баштап атабыз. Ага чейин иликтеп сураган жокпуз эч кимден. Ал кандай болуп келип калды, бизге кандай түшүп калды ал молдо? Ал молдо бул жердин молдолору эмес. Каяктан келди билбейбиз, бизге түшүнүксүз. Эми сураштырып туруп дагы айтабыз ачыгын, каяктан келген ал молдо. Ошол укук коргоо органдарынын айрымдары кыздын төшүнө жасуусу жок эле деген маалымат беришти. Жок, буга мен кошулбайм буга. Мен өзүм кирген жокмун. Менин кызым өзүнүн эжеси, бир тууган эжеси кирди. 2 бир тууган эжеси бар. Доктор ал дагы. Старший медсестра доктор. 2-3 неменин отделениянын башчысы ал кыз дагы. Ошо кыз да кирип көрдү. Плюс журналисттер да келди. Бизди чыгарып туруп ошолор тартты. Кыздарым да соткага тартты. Жана эжеси да тартты. Журналисттер да тартты. Бардык ыйлап чыкты. Көкүрөгүндө жазып коюптур ушинтип деп. Анан кантип биз аны жашырабыз жазып койгонду. Биз кантип аны көрүп туруп кантип көрбөдүк дейт. Бардыгы көргөндөр айтып атпайбы көрдүк деп. Мен көрбөсөм кыздарым көрдү, эжелери көрдү, журналисттер көрдү. Бизге чындык керек, бизге чындыкты чыгарып беришсин. Ушу суранарым. Ушу дагы бир нерсени тактап коеюн. Сиздин өзүңүздүн досуңуздан айрым массалык маалымат каражаттарында Бурулай тиги кыз менен 4 жылдан бери жүргөн, сүйлөшүп, анан ата энеси каршы болгондуктан качып бараткан экен деген туура эмеспи, туура эмес, ушул маалымат боюнча айтып койсоңуз. Жок, мен ага каршымын. Ал сөздү мен энелик сезим менен айтамын. Кызым эми жаштык кылып, жаш сүйүүдө кимдин башынан өтпөй сүйүү болот. Жаштык кылып сүйлөшсө сүйлөшкөндүр аны. Мага бирок мен кызыма айттым. Кызым дедим, биринчи алып качып кеткем. Келгенден кийин айттым, кызым сен эмне болду? Жакшы көрөсүңбү ушу баланы? Мен кыздарымды баарынын атасы сурап туруп эле жакшы көргөндөрүнө берген. Кимисе жакшы көрсө алып качып кеткен болду. Сөйкө салып үйдөн алып кеткендери болду. Менде 5 кыз бар болчу. 5 кызым бар мына. Бурулай менен 5-чиси Бурулай кызым. Ошону мен имени отуруп сурадым. Кызым айт жакшы көрсөң, жакшы көрөм деп айткының. Сен жок апа эми кичине мурда сүйүү болсо болгондур менде деди. Бирок мен тиги жигиттин аты Нурлан экен. Мен Нурланга неме кылам деди. Мен Нурланга турмушка чыкканды чечтим апа деди.
Анда макул деп койдум. Ошончо көздүн ортобузда сөз болгон эмес. Антип айткандан кийин эле 2 күндөн кийин Нурлан келип сөйкүрөп кеткен кызымды. Если кызым каршы болсо, Нурланга тийбейм десе, тиги балага тием десе, Нурлан каяктан келип сөйкө салып кетет бизге? Кызымды мына сөйкө салган сүрөттөрү бар. Эгер кызымды мен зордуктап берип Нурланга аны сүйгөн болсо, кызым кантип күлүп жайнап туруп сөйкө салдырат? Ушуну дагы бир карасынчы, бир чындыгы барбы, жокпу? Бурулайдын акыркы күндөрү жүрүм туруму кандайдыр бир сизге бир башкача көрүнбөдү беле? Жүрүм турумдары жакшы эле болгон. Ойлонуп же болбосо кандайдыр сезимдер менен? Бурулайда мен сезимче Бурулайда коркуу пайда болуп калган. Коркуу, себеби ал коркутуптур. Тип подружкаларга да чалып мен ал бала качып кеткенден кийин кайра биз алып келип алгандан кийин келди. 2 күндөн кийин күндө келип атты апалары. 2 күндөн кийин атасы апасы болуп келиптир. Апасы да өзү сурайын кыздооздан мени, балам неме болуп атат, бир сурайын деди. Апасыга да Бурулай жообун айткан. Ушул жерде туруп айтты, мына үйдүн ичинде мен кирген жокмун. Кир айт деди эле. Жок, мен турмушка чыкпайм, мен чыкпаймын ага деп айтты. Мен отурган эмесмин, мен зордоп алып кеткен, чыкпаймын деп Бурулай айтса, сен эмне апаңдарга айткан эмессиң сөйкө салганда, эмнеге айткан эмессиң деп кызга кыйкырып, апасы кыйкырганда, тиги кызым урушуп колуп чыккан апасын чык деп. Бир болду. Жолдо бар айтканда алып качып кетип баратканда менин наразы болгон жерим буну мындай болгон. Жолдо алып барып кетип баратканда, алып качып кетип баратканда, Парижге жеткенде кайтарсын деп биз сурайлы кыздан кайтсын десек, акыры тартышып атып, тиги Марстын алпасы айтты, мына громкоска коюп сүйлөшөмүн азыр, кызыңар өзү бар айткан деди. Сүйлөш дедик. Кыз да алар 3-4 бала болуп коркутуп алып кеткен. Сүйлөшкөндө Марска апасы кайт деди жолдон. Кайт дегенде бала мен немем да, бала кайт дегенде мынтип айтты. Громкосту угуп турдук мына үйдө отуруп, апасы деле бар отурган. Мен барып кайтсам маршруткада могу жерде иштейт болчу. Мен маршруткада кантип иштеймин деди бала. Деди апасы айтты. Сага маршрутка куруп кетиптир. Башка маршруткада иштей бересиң деди. Бул жерде сүйүү болгон эмес, кандай бир өчөшүү болгонбу? Эгер сүйүү болсо мен ол немемде да кайсы жактан тажрыйба көрүп эле жүрбөйбүз. Эгер чындык сүйүү болгондо мен кызымды, апа, ошол жерде мен сүйөмүн, күйөм, өлөмүн. Эмне кылсаң ошол кыл, мен алып кеттим уже деп коюп кетсе жарашат беле? Ошентсе, кайра бул бала өзүнүн жумушун ойлоп атат. Бул жерде адамдын тагдырын ойлобой эле. Мына ушундай болду. Кийин алып калып үйгө алып келип алганыбыздан кийин кайра келип туруп, Бурулай, эмне болду? Жок, мен айттым го, Марш байке дейт эле аны кызым, чоңда. Марш байке, жок, мен болду, мен айттым го сизге жообумду, айтканмын жообумду десе, баары бир сени мен түрмөдө чирисем алып качып кетемин, өлтүрөмүн, түрмөдө чирисем дагы. Деп ошентип айтып атканым, бул кыз да экөөнү жалгыз коюп койгонбуз да. Бул кызым дагы угуптур. Укканда дагы кубалап чыккан аны. Мындай сөздөр болуп аткан. Мен кызым эгер моундай чыгарышып да 3 жыл сүйлөшкөн бул кыз деп мандеке деп айтат экен. Бирок мен имени өзүм үйдө отургузуп алып кызымдан сурагам. Кызым айт, сүйлөшкөн болсоң кийин коркпой айт. Эгер сүйлөштүм деген болсоң ага неме кылайлык десем, жок апайым сүйлөштүм. Мен түшүнүп калдым. Мурда эми баягы жаш малда болот да, кимде сүйүү болбосун. Болгондо бул турмуш деген башка, сүйүү деген башка. Мен кызым Нурланды тандаптыр. Нурланды тандадым деди. Нурлан байке дейт болчу аны деле. Мен Нурлан байкени тандадым деди. Ушундай болду. Ар ким ардеке ушак айта берет экен. Өлгөндүн артасынан Кудайдан коркпогондор көп экен. Ар кимдин баласы бар, кызы бар. Мен Кудайга салып коем сүйлөгөндөрдү. Орозо күнү кызым орозо менен кетти. Ар кимдин башына келгенди өзү түшүнөт. Баары айтат, сүйлөшүп жүргөн кыз экен, сүйлөшкөндө сүйлөшкөндүр эми жаш маалда. Аны кызым тандаган Нурлан болсо мен эмне кыламын? Мына сөйкө салганда деле кызым эсли Нурланды мен зордоп берип аткан болсом, кызым ыйлайт болчу, сыктайт болчу, салдырбайт болчу, туурабы? Бул жерде гүлүм, мен Нурланды тааныбасам каяктан келет мен сөйкө салганында? Эже айтсаңыз, ошол бул кырсык дейин десек, башка кырсык дейин десек да болот. Эми ошол жердеги милициянын кабинетинде болот атпайбы? Ошолор келип сиздерден кечирим сурап жаап алдыңыздардан өттүбү? 1,5 келиштиби? Жок, ал берки роодудан мага эч ким келген жок. Мага тиги кармап алып барган гаи балдар келди. Мен кызымды кармадым деп гаи бала мага звонок чалды эмне биз тиги Первомайскийде жүргөндө. Эже кызыңызды кармадык. Мына кызыңыз мен кызым аман эсенби десем, кызыңыз аман эсен, сүйлөшүп алың деди. Телефонду берди, кызым мен сүйлөштүм. Кызым аман эсенсиңби десем, аман эсенмин апа деди. Макул деп калдык.
Ошондо жолдо бараттык да, жарым жолго жеткенде кызга кайра кыз чалды мага. Алсам кызымды үнү. Кызым кандайсың, аман эсенбисиң? Апа кел атасыңарбы деди. Бар айтабыз кызым, жакшысыңбы, жакшымын деди. Болду, ошончо связь болду, сүйлөшпөй калдык. Биз барып Роодуга бардык. Роодуга баргандан кийин эле барып токтоп туруп эле биз менен барган могу жерде сотрудник 4 бала барган. Алар өздөрү кирди да кайра эле чыкты. Доктор биздин артыбыздан доктор кайдагыла деди. Кыз каякта десек айдагыла. Баргандан кийин булар түштү. Мен жолдошум менен күйөө балам түштү, артынан мен түштүм. Мен түшүп успет этпей калдым. Кайралар айттыр. Эмне келдик деп атасы сураса. Тээ бала кичине милициялар менен каршылык кылган экен, неме болуп коюптур. Достатты бирдеке кылыптыр, ошон үчүн. Мен кыйкырдым анан, баланын эмне кереги бар? Мага кызымды көрсөткүлө, кызым көрсөткүлө десек, кайра эле чыгып бизди Роодуга айдагыла деп койду. Биз кайра Роодуга келдик. Роодуда биз 3 сааттан ашык турдук. 3 сааттан ашык турдук. Кызды көрсөтпөйт, эчтеке жок. Эшикке барсак туруп тургула, кызыңар жазып атат дейт. Эчтеке жазган. Акыры мен туруп жадагандан тээ балага чалдым муну. Да, мага чалган бай баланы номерин жаттап калдым эми. Мен ар бир саат өткөн сайын 20 мүнөт 15 күтүп турайын деп акыры тээ балага чалдым. Сен айтпадың эле менин кызым болду. Кана менин кызым көрсөтпөйсүң. Эже, мен жумуштамын, кызыңызды апарып киргизип койгонмун деди. Роодуга кириңиз, кызыңыз ошо жерде. Мен апасымын десеңиз киргизет деп ал бала ошентип айтты. Кайра барып анан айттым Роодудагыларга. Мени өлтүрсөң өлтүр, атсаң ат, мен кирем кызыма. Менин кызым орозооз менен бурда чоң тапочканы кийип алганда тээде калып кетиптир тапочка. Душтан чыккан боюнча башыга полотенце орогон кызым. Ошончо орозоозу менен буду жылаң, үстү жука боюнча келген менин кызымды. Оозуну ачып туруп эле душка түшүптүр да мен келсем. Ошо боюнча көрсөт менин кызымды, адам өлтүрүптүр эмне кызым. Десем туруп туруңдан башка сөз айтышкан жок бизге. Тура тургула, күтө тургула, жазып атат. Бул келди, том жаздырып атасыңар кызга. Не деп. Такыр көрсөтпөй атты. Биз ошо жерде турдук. Кийин буну киргизип туруп, неме жаздырыптыр. Зелине жаздырыптыр буга. Кайра чыгарып ийди. Кайра дагы отуруп чыдамым кетти. Кайра кыйкырып кирдим. Көрсөт. Начальник мен өзүм кирем, атсаң атып сал десем, мени чыгарып ийди дагы буну киргизди кайра. Буну киргизип, ошондо 3-төн 5 мүнөт өткөндө буну киргизди. Бул кирди дагы 10 мүнөткө жетпей кайра чыкты. Кайра чыгып, айда деди. Бул көрсөм, уже свет өзгөрүп калганда бунучу. Вообще анан эмне болуптур десем, жакшы кызым колунда кайрып коюптур, тиякты экен деди. Кичине деп бул мени алдап коюптур. А көрсө кыз ошондо буга кирип саат 3-төн 5 мүнөт өткөндө анан айтты буга кыздын өлгөнүнү. Мен барсам, реанимациянын эшигинин алдында бир орус врач туруптур. Кызым кана десем, ал айтты, азыр укол бердик, кызым тынч турайлы кичине деп койду. Мен жок, көрсөтөсүңөр менин кызым эмне десем, ызы-чуу салба, кызың азыр уктады, кичине спокойт этип турсун, неме болуптур. Дешип мени алдады ал жерде. Ошентип суук, биз үйдө боюнча барганбыз. А булар билген, булар мага жолобойт күйөө экөө. Мен буларга кыйкырам, силер эмне жүрөсүңөр? Врачтарга айт, кирип мен көрүп чыгайын десем, булар тияка эле басат, көрсөтпөйт. Акыры мени алдаштырдылар. Милиция булар келип, көрсө кыздын өлгөнүн булар уккан экен да. А мен үйгө барсын дешип булар мени алдап. Кызың жакшы, айырды мага дары берди, суу берди. Анан иштим. Бул айтып үйгө барып сен кийинип кел. Мага кийим алып кел. Анан ага чейин кыз өзүнө келипса кирип көрөбүз. Кызды деп. Милициялар айтты, байке, мен калайын десем, жок байке, бизге керек жазып берип турат деп. Мени ошентип үйгө алып келип ташташты. Үйгө алып келип барайын десем, кел атат, мына сүйлөшүп алып, мына кел атат, байке, кел атат деп бул жерде коңшулар бар, чогулуп алышыптыр. Муну мен сүйлөсөм, азыр барабыз, 8-де чыгабыз. Мен ага ишенип отуруп элиптирмин. Мени бул жерден чыгарышпай. Ушун мен келгенде, мен уже бул жерден эшикке чыксам, булар кыргыз үйдү тигип, кызымды алып келип жаткызып коюшуптур. Жаткызганда ошо мына менен оролуп, кызым жанагы айткан сөзүм. Бизге ошо чындык керек, бизге чындык. Бул жерде бир саат 40 секунд дагы ошо неме болот да бул жерге. Бул жерде бир неме бар. Бизге интервьюсун уктум бир неменин. Ким эле ошо? Нурлан Начаев деген интервью берип атат. Минтип айтты, өз кулагым менен уктум интервьюсуну. Бул айтат, бул иш 40 секундта болгон. Тей жерде кыз менен баланы сурап атканда тергөөчү дейт. Эшик такылдаптыр. Эшик такылдаганда тей чуркап кеткенде кыздын астына бала чуркап кирип барып эшикти жаап алыптыр.
Ушу кандай бул жинди киши да бун ойлобойт. Бун охранник, эшиктин алдында охранниктер эмнеге турат бул? Автомат менен охранник, мени киргизбеген охранник. Кызым ошол жерде турганда. Эшик такылдаса бул тергөөчү эмне үчүн чуркка барат тиги жерге? Ушу милицияларга да, ушу эмелерге наразымын мен, чындыкты айтпагандан кийин. Апа, ошол Марстын ата-энелери чыгып сиздерден кечирим сурап, же болбосо кандайдыр бир байланыш болдубу? Жок, бизге телефонго чыкпады. Кызымды алып келген күнү кирген экен. О жерге биз ыйлап отуруп ким киргенин билбей калдык. Кийин тиги кызым таанып калды да чыгып кет деп кыйкырганда, кыз чыгып кет деп кубалашып чыгарып жиберди чындыгы. Апасы бетин тандагы мени текшергенде болуп келиптир ошо. Ошо кызым, бизге чындык керек. Бизге чындыкты ачып бергиле. Мени жаш күндө кызым чыркырап кетер, чындыксыз. Мен докторго да наразымын. Эмнеге чүмдүктө боруп салып аны жууп койдук, тазалап койдук, ачпагыла деп берет. Бул жерде бир неме бар. Биздин уруксатсыз можеди басылуусуз тимелер топтой кылып коюптур башын кесип. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, кыргыз жигиттери сиздерге Москва Казакстан каттамында арзан баадагы салону жумшак телевизор, Wi-Fi бар автоунааларды сунуштайт. Тажрыйбалуу айдоочулар сиздерге жакшы шарт түзүүгө, ар кандай кырдаалда жардам берүүгө даяр. Эскертүү: унаанын салонун толтурсаңыз, сиз акысыз барып келесиз. Байланыш телефондору 8 926 383 97 97. Жолуңуз чыдыр болсун.